Саламатсыздарбы? Кутман кеч барыңыздарга. Барыңыздарга кутман кеч. Кандай дем алдыңыздар? Бүгүнкү иш күнүңүздөр кандай өттү? Жана күнү жума күнүңүз менен деп айтып алып, аябай мен көбүнчө оозумдан көп авария болом да, мен айткан сөздөрдүн көпчүлүгү мына адамдарга жагып кете бербейт экен да. Оозумдан көп авария болгон үчүн көп жаман сөздөрдү жазышат окшобойт деп калдым да. Мүмкүн болушунча эле жакшы сөздөрдү сүйлөгөнгө аракет кылам. Все равно мына менин сөздөрүмдү жактырбаганга, настроенияны бузганга аракет кылгандар бар экен да. Мен да азыр сабагыман бошоп, учурда аябай сонун жанагындай семинарга катышып жаткам да. Аябай сонун нерселерди үйрөттү, жакшы нерселерди үйрөттү. Буюрса жакында бөлүшөм. Кулпунай дейт, салам дейт, саламатсызбы? Мен жактырам дейт. Анан бул жерде уже эркек балдар да келип баштаптыр. Баарыңыздарга кутман кеч, ай салкын эже, саламатсызбы? Кандайсыз? Ай мээрим дейт, кандайсыз дейт, жакшы, баарыңыздарга салам. Бүгүн буюрса марафондо 19-күнгө азыр жаңы видео тартып, марафондо катышып жаткан кыз келиндерге жаңы видео тартууладым. Ал жерде эмне жөнүндө тема болду? Аялдарга акча кайсыл жактан келет? Кайсы аялдарга көбүнчө ошол акчаны кайсыл жерден көбүрөөк табат? Мына ушул жөнүндө видео тартып көрсөттүм. Негизи мен өтүп жаткан сабактарда, мисалы азыркы учурда аялдар успешный болуш керек, өзүнүн хоббиси менен иштеш керек, өзүнүн жанын кыйнап иштебеш керек деп ушинтип айтышат. Муну айткан оңой эле экен, все равно мына үйдөгү бизде өзгөчө кыргыздарда тиричилик деген бар экен да. Ошол тиричилик токтоп калгандай, өзүбүздүн хоббибиз эмес, өзүбүздүн талантыбыз эмес, жаныбыз каалабай атса дагы, жүрөгүбүз каалабай атса дагы ошол иш менен алектенгенге мажбур күн өткөрүп келатабыз да. Мисалы кээ бирлер бар, кара жумушта иштешет, жактырбайт ошол жумушун, айла жоктон акча табыш үчүн ушинтип иштеп жүрүшөт. Негизи барго, Кудайым ушундай, Кудайдан чын жардам сураганда ошол хобби, өзүбүздүн мына жакшы көргөн талантыбыз аркылуу, хоббибиз аркылуу акча таба турган болсок, Кудай жөн эле ошол акча потогун ачып коет экен да. Мисалы аялдарга жашоодо аялдарга 50% акча каяктан келет? Жолдошунан келет экен. Бүт бардык нерсесин камсыздап, бүт бардык нерсесин бүтүрүп, баскан турганына, жеген ичкен, кийген кийимдерин баарына ошол 50%-ин ошол жолдошу берет экен дагы. Калган 15% же 20% кандайдыр да бир, мисалы скидка болуп, же болбосо акция болуп, ушундай белек аркылуу же лотерея болуп калат. Мына торговый центрде скидкалар болуп калат го, же жолдон акча таап алат, же кимдир бирөө белек берет. Мына ошолордун бардыгын мына Кудайдан берилген нерсе деп айтышат экен да. Ушул нерселерди 15, где-то 20% максимум ортодо ойноп турат. Ошондой өлчөмдө акчаларды аялга Кудай берет экен. Андан сырткары где-то бир 5%, жок 10% кыз келиндерге, ошо аялдарга өзүнүн ата-энеси жардам берип турат экен да. Мисалы баласын карашып турат, же кийим кече, белек, продукты питания жөнөтүп жиберет го. Ошолорду мисалы ата-энеси где-то бир ушундай максимум 10%, 10-12 же болбосо 15% болот экен. 15ге жетпейт экен. Эми мен азыр сиздерге идеальный вариантын айтып атам да. Негизи стандарт түрдө ушундай болуш керек экен. Андан кийин калган 20, 25, 30% уже аял өзүнүн хоббиси аркылуу табат экен да, мына ушул акчаларды. Анан ошондо гана мына ошол үйдө идеальный бюджет түзүлөт экен. Аялдын өзүнүн тапканы өзүнө, анан эркек аялга канчалык көп акча берген сайын өзүнүн акчасынан канчалык ошол мындай садака чыгарып туруш керек, зекет чыгарып туруш керек деп айтышат го мына динде. Ошолорду биринчи кезекте аялына бериш керек экен да. Ошол аялына бергенде аялы мына ыраазы болот го. Ошол учурда баягы акчасы ушундай береке берет экен да. Мисалы щедрый эркектер, чем бадай жомарт эркек деп коет го. Ошолорго Кудай бере берет экен. Мисалы кем болсоң,
кең болсоң кем болбойсуң деп айтат. Ошолордун баардыгы мына Кудай канчалык сен өзүң аялыңа аябай, өзүң балдарыңа биринчи кезекте ошол зекетти ошо биринчи өзүң үй бүлөңө канат кандырып ошолорду берип турсаң, анан калган жактан өзү эле келе берет деп айтат экен да. Ошон үчүн баягы бай семьялардачы, мисалы бизнесмендерде, башка эле мисалы Европада, бизде азыркы учурда мына орустардын сабагынан семинарларга катышып үйрөнүп аткан боюнча ошолордун идеальный семьясында мына ошол күйөөлөрү сөзсүз түрдө аялында акчасы бар болсо деле күйөөлөрү сөзсүз түрдө ошол өзүнүн тапкан акчасынан 10%, балким 20, балким 30%, максимум ошо 20-25%ге чейин аялына берип турат экен да, потому что алар билет экен аялы канчалык мына довольная болуп, ыраазы болуп, анан өзүнүн эч кандай кыжаалат болбостон, акчага зарыкпастан жүргөнүн көргөндө, анан ошондо эркектин иши жүрүшөт экен да. Мына ошону ошол бай адамдар билет экен. Ошондуктан мына бизде айыл жергесинде жашагандар көп учурда негизи эле мына аялдар менен сүйлөшүп отурса көпчүлүгү эле мисалы өзүнүн кийим кечеси эмес, даже мына эч нерсеге бербейт, даже продукты питания бүт баардыгы аялдын мойнуна үйүлүп калган. Эртеден кечке базарда иштеши мүмкүн, же болбосо айтор квартирада жашаган болсо квартплатанын баардыгы аялдын мойнуна илинип калган. Ушуларды биз просто үйрөтүп койгонбуз да алардычы. Эмнеге үйрөтүп койгонбуз? Башында кыймылдабай жата бергенде ошол мойнуна үйө бериш керек. Бир күн кыймылдабашы мүмкүн, 2 күн кыймылдабашы мүмкүн. Анткени биз өзүбүз сабырсыз болот экенбиз аялдарчы. Ошол нерсе максатыбызга жеткенге чейин ошол эркек ойлонуп бир идеяны табып, ошол нерсени ишке ашырса болобу, болбойбу деп ошо идеясын бышырып, анан жарылганга чейин биз аялдар чыдабайт экенбиз да. Ошого чейин ары бери өзүбүз таап, өзүбүз бүтүрүп салат экенбиз дагы. Анан эркек өзүн слабый сезип калат экен дагы. Менин колуман эч нерсе келбейт экен деп олтуруп калат экен да. Ошол жерде анан кийин все баардык жерден үмүтүн үзүп салат экен да. Анан ошондон кийин эркектерде мына алсыз сапаттар мына ошондон пайда болот экен. Анткени биз өзүбүз сабырсыз экенбиз да. Сен качан акча табасың, сен колуңан келбейт, сен эч нерсе кыла албайсың деген сайын эркектин духу түшүп кетет. Анын колунан эч нерсе действительно колунан эч нерсе келбей калат. Потому что мына эркектердин духун бир гана аялдар көтөрө алат экен. Эркектердин мына жашоого болгон максатын ишке ашырыш үчүн, жашоого болгон кызык бүт баардык алдыга карап кетет го, умтулат го. Мына ошолордун баардыгы мисалы машинаны качан күл үчүн бурасаң, анан кийин от алдырсаң, анан кийин айдап, ошол рульду неме алып кетсең, анан кетет, башкарып. Мына ошол рульду мына аялдардын колунда экен да. Эркектер мына машина сыяктуу, каяка бурсаң ошол жакка кете берет. Качан ошол эркекке кызыктырып, жакшы сапаттарын айтып бериш керек экен. Проблема болсо эле ичип кетет дейт. Проблема болсо эле ичип кетет дейт. Ооба, кичинекей проблема болсо эле ичип кетет дейт. Мына жашоодо ар кандай проблемалар, конечно, проблемалар болот да. Же акча жетпей калышы мүмкүн. Баардыгында эле акча жетпейт негизичи. Мына Кыргызстанда канчалаган, дүйнө жүзүндө канчалаган олигархтар бар. Ошол олигархтардын, миллионерлердин эмес, миллиардерлердин семьясында деле мына проблемалар болот экен да. Ошондуктан бир проблема чыктыбы, ошол ичип кетпестен, ошонун решениясын, чечимин издештин ордуна кайрадан ошол мисалы ичип кетти. Эртеси күнү аны кайра сен ичесиң, сен мынтесиң, сен алкашсың деп айтпастан, тескерисинче сен биздин ишене турган адамыбызсың. Сен болбосоң биздин үй бүлөбүз эртең кантет, балдарың турат, сен баарыбыз сенден үмүт кылып отурабыз деп мына айтып бериш керек экен. Бир жолу айтканда болбойт, 2 жолу айтканда болбойт. Андан кийин мына акыры ойлонот экен да баардыгы эле, потому что эркектерде деле мына мээ бар экен да. Аябай санар эркектерди көрдүң беле дейт. Санар, түшүнбөдүм сизге. Башкадан жазсаңыз сураңыз да, мен түшүнбөй калдым. Аябай санар дейсизби? Ошон үчүн азыр мен өтүп жаткан сабактарда мындай дейт да, жоктун айынан ичип кетет да дейт. Азыр эми жокчулук ушундай болуп атпайбы? Жокчулук бул просто бизди бышырып атат.
жашоого аны түшүнгүсү келбейт да. Ошол сиз аны түшүндүрүшүңүз керек. Жокчулук бардыгын эле болуп атат, мен сенин жаныңда чыдап жүрөм, мен сени менен биргемин, баарыңда дагы жогуңда дагы дайыма сенин жаныңда болом дей берсеңиз, ошол эркек олтуруп сиздин үмүтүңүздү актаганга аракет кылат да. Анткени эркекте мындай үмүт жок, эртеңки жашоосунда бүт баары туман сыяктуу болуп калган. Анан ошондо аракет кылбайт дагы, кыйналып кетет. Өзү жалгыз, кантип мен өзүм жалгыз күчүм жетет, мен уже күчүм калбай калды деп ойлонуп кетет да. Анан кийин ошол арак ичип кетет экен да. Ошол сиз ага дух берип турушуңуз керек, аны шыктандырып турушуңуз керек, ага мындай вдохновение берип, күлдүрүп. Эмнеге эркектер айтканды жаман көрөт дейт. Эмнеге эркектер айтканды жаман көрөт, эмнени айтканды жаман көрөт? Мисалы, акыл айттыңызбы, же болбосо бир ушундай иш кылайлы, ушинтип жашайлы деп айтып көрдүңүз беле? Эркектер чындыгында жаман көрөт. Ушундай жумуш кыл, же болбосо ушул жака ишке кир, ушул иштерди жаса десең, чындыгында жаман көрөт. Эркектер башкарылганды жаман көрөт. Ошон үчүн эркектерди мүмкүн болушунча өз оюна коюш керек. Ошол акча таба турган жолдо акча иштеп атабы, сенин колуңан келет. Жөн гана аркасынан бир мындай кандай десем, күч бере турган адамы гана болушуңуз керек. Андан башка биздин колубуздан эч нерсе келбейт. Мейли сиз анын тапканын тоготпой атышыңыз мүмкүн. Мейли сиз анын иштебей же жалкоо деп өзүңүз бардык нерсени мойнуңузга илишиңиз мүмкүн. Аябай сиз акчаларды көп табасыз, кыйын жумуштарда иштеп, бизнестин түрлөрүн жасап аябай акча чогултасыз. Но последствиясы бар экен да мына ушул нерсенин. Потому что мындай барып олтуруп аялдар оорукчан болуп калган бардыгы мына ушул мойнуна бүт бардык нерсени жүктөй берет, эң аягында оорукчан болуп калган, эч кимге кереги жок болуп калган кезде уже кеч болуп калат, поздно болуп калат. Мен ошол нерселер болуп калбаш үчүн мен азыр ошону айтып атпаймынбы заранечи. Мүмкүн болушунча жоопкерчиликтин бардыгын эркекке үйүп салыңыздар. Мүмкүн болушунча. Эгерде сиз мына жөн гана үйдө бала тарбиялап, үйдө жөн гана тамак аш жасап, ушул үйдө эле олтура турган болсоңуз, анан көчөгө чыгып иштей турган болсоңуз, бир гана өзүңүздүн хоббиңиз менен иштешиңиз керек. Эң жеңил жашоо мына ушул аялдарга. Андан башка бир жанын уруп, кыйнап, кара жумуштарды иштегендин эч кимге кереги жок. Бул Кудайга деле жакпайт. Ошондуктан мүмкүн болушунча биз просто ишенип арта беришибиз керек. Ишенип кое бериңиз, ал иштейби, иштебейби, ага жөн эле бир жакшы сөз сүйлөп, эртеңки жашоосунан үмүт пайда болуш керек. Биз сенин жаныңдабыз. Сенин барыңда да, жогуңда да бирге болобуз. Эгерде сен ушинтип атсаң, анда мына балдарыңды, жок дегенде мени ойлосоң, балдарыңды ким багат? Жөн гана мындай байкош бол. Мисалы, менде бир качан бир ушундай бир окуя болду. Ушундай мен жолдошум ушундай компьютерде кечке компьютерде да жумушучу. Үйдө дагы жана кинолорду монтаждап, клиптерди монтаждап отуруп, анан бир жумага чейин үйдөн чыкпай отуруп алды. Анан ошол учурда мына жоолуктун күчү ушунчалык күчтүү экенин мен ошондо билдим. Аны айтсам деле болбойт, муну айтсам деле болбойт. Анан отуруп алып, жоолукту салынып келип, мындай алсыз болуп, назик болуп ыйладым да, отуруп алыпчы. Жоолукту кармап алып ыйлап, эмне ушинтип өтүп кете беребизби? Кел мына балдар үчүн ушинтеличи, бир нерсе кылалычы. Бир мен көчөгө чыгып иштейин десем колуман келбейт экен, күчүм жетпейт экен, сенин колуңан келет го деп ушунчалык байкуш болуп, көз жашымды чыгарып ушинтип ыйласам, олтуруп алып ойлонуп эч нерсе деп жооп кайтарган жок. Жооп кайтарбай отуруп ошондо сырасы чыгып кетти. Түн бир маалда келди. Акча да иштеп келди, башка нерсени да таап келди, мен айтканымда баарын кылып келди. Ошол эркектер аялдарды канчалык назик, алсыздыгын көрүп турса, значит мага баш ийип атат. Мен аны башкарып жатам. Мен анын ишенген адаммын деп ойлойт экен дагы. Анан кийин бардык жоопкерчиликти мына мойнуна алып туруп, анан ошондо анан кийин бүт бардык күчүн болушунча иштеп баштайт экен да. Антпесе мына эркектердин кылганын качан тоготпой жүрө берсек, алар олтура берет, мындай чөгүп кете берет. Анан канча колунан келбей атса дагы кыла берсекчи, даже өзү да кээде ошо ишти кылып алып туруп таң кала берет да. Ошондуктан менин айтканымды жөн жаман көрбөңүздөр. Сен мына жерде сен өзүң билип алчы, сен мындай экенсиң, сен мынтип сүйлөйсүң деп ар кандай жаман комментарийлерди жазасыздар. YouTubeга кирип алып да жазасыздар, мени WhatsApp номериме да жазасыздар. Жазсаңыздар жаза бериңиздер. Мен айтам, айткандар айта берсин, дегендер дей берсин, өзүнүкүн жей берсин деп мен ар бир жаман комментарийдин артынан мен ушинтип коем. Жооп кайтарбайм. Ошондуктан ар кимдин жашоосу өз алдынча уникальный. Мисалы үчүн менде жок нерсе сиздерде бар.
сиздерде бар. Эч качан жок, вообще эч нерсеси жок, адам жок. Мисалы, мына биздин ушул эле биз жашаган райондо бир палатка тийип алып, азыр кыштын күнүндө ушундай бомждор жашайт, суукта дачы. Ну, кээде карап турсаң, биз жебеген тамактарды жеп калат ошолордун, деп отуруп ары бери өткөндө байкап калам да, анткени адамдар алып келип берет экен. Ошондуктан менде вообще эч нерсе жок деген нерсе өзү акмактык. Мисалы үчүн, менде жок нерсе сизде бар. Мына атактуу адамдарда жок нерсе сизде бар, потому что кээ бир бай адамдардын ден соолугу жок отурат, то мына жүрөгүн пересадка кылып аткан, то бөйрөктөрүн пересадка кылып аткан, операция кылдырып, мына ошондуктан ар бир нерсени, бар нерсени барктап билип алсаңыз, жок нерсе өзү эле келе берет экен. Потому что ошол бизге неме да, сыноо. Биз квартирада жашайбыз, канча жылдан бери ошону чечпейт, ойлобойт, анан кантип мактайбыз деп. Ушул кезге чейин мактабадыңыз, ушул кезге чейин сиз анын күнөөсүн айта бердиңиз, чечилбей келатат. Эми ушул нерсени айтпай, тескерисинче мактай бериңиз. Ушул кезге чейин сиз мактаган жоксуз да, бир дагы иштеген жок, потому что сиз мактабайсыз, ошон үчүн ал кылбайт, ошол нерсени ошон үчүн чечпейт. Ошон үчүн мүмкүн болушунча жек көрүп ичиңизден ушундай тырманып атсаңыз дагы баарын кыла бериңиз, айта бериңиз. Не дейт? Анда бойдок деп ойлопмун дейт. Анан мына жерде айтып атпайбы, биз квартирада жашайбыз деп. Мына сиз бош учуруңузда балким үйдө иштебей отурасыз, балким иштеген адамсыз. Бош учуруңуз болдубу? Жылдыздардын жашоосун Инстаграмда аябай сүрөттөрдү киргизген ушундай персоналар барго, ошолордун жашоосун карап, комментарий жазып, же болбосо кыжалат болгонго убактыңызды кетиргенден көрө, жок дегенде бир китеп сатып алып, же болбосо өзүңүздүн ошол кандай вопростор жаралат жүрөгүңүздө, эмне үчүн проблемаларды чечпейт деп айтып атасыз, эмне үчүн биз макташыбыз керек деп айтып атасыз. Именно ошол сурооңузду алыңыз дагы Google'га кириңиз. Же болбосо ошол эмесинде именно ошол тармакта бир китептер болуп калышы мүмкүн, китепканаларга барыңыз. Ошол психологический китептерди алып туруп окуганыңызда жок дегенде бир барак болсо да ошо сиздин жашооңузду өзгөрткөнгө ошол китептер жардам берет. Мактаптайчым, алдачым, көп ичип келип бүт артка тартып жатат дейт. Негизи барго, мына психологдор айтат да, ичкен адамдар, ичкен эмелер барго, эркектер барго, мына ошолордун бардыгы мындай экен да, алардын мурдагы ата теги, ата бабаларынан деп айтсак болот, мурдагы аталары, ошол чоң атасынын дагы чоң аталары, мына ошолордон кимдир бирөө аябай кыйын эркек болуп чыккан дейт да. Ушунчалык кыйын болгондагы ал өзүнүн талантын, өзүнүн күчүн, балким бир нерсеси менен, кызыккан нерсеси менен иштеген да, аябай бай жашаган. Анан ошол генден генге өтөт экен дагы, урпактан урпакка кан аркылуу өтүп кетет экен дагы. Анан именно балким ошо сиздин күйөөңүзгө келип такалып, ошол эркек өзүнүн жөндөмүн таба албай атат. Ошол эркек өзүнүн жашоодогу багытын, ошо жашоодогу өзүнүн направлениясын таппай калганда туталана берет, кыйнала берет, таппай анан кийин ичип кетет экен да. Ичкен адамдардын баардыгын ичин чукуп карасаңыздар, аябай мындай балким бир нерсени жарата турган адамдар, же болбосо ушундай бир кыйын адамдар экен да, потому что алар өтө умный болушат. Ошо ичкен адамдар ошол жол жашоодогу өздөрүнүн жолун таппай калганда анан туталанып ичип кетет экен. Потому что кайсыл жолдон барам, мен бир жолго түшөйүн дейт, но ага жүрөгү тартпайт. Бир нерсе бир кызыгып ошол нерсени жасайын дейт, жок, мен башка нерсени каалап атам, но билбейт эмнени каалап атканын өзү дагычы. Ошол нерсени таап, ошол нерсени жолун туура тапканга сиз жардам берген болсоңуз, сиз миллионердин аялы болосуз. Сиз бир бай, чоң, бир атактуу адамдын эркектин аялы болосуз да. Ошондуктан ичкен адамдардын эмне үчүн ичет? Мына психосоматикасы ичкен адамдардын үйдө өзүн эркек катары сезбей калганда ичет экен. Биринчи варианты. Экинчи варианты ошол өзүнүн генинен келе аткан, мурда ошол ата бабаларына, мисалы анализдеп көрүңүз. Чоң атасы ким болгон, анын чоң атасынын чоң атасы ким болгон, мурдагы ошолорду акырынан сурап, кайненеңизден сураңыз, кайнатаңыздан сураңыз. Ошентип сурап анан кийин мынтип ойлонуп көрсөңүз, кандайдыр бир жөндөмү болот да ошол адамдын. Балким бир талант болот, же бир нерсе жасай турган чоң устабы, же бир изобретение кыла турган бир адам болуп чыга, айтор мына ушундай нерсеси бар да, аны эч ким билбейт, аны сиз билишиңиз керек, андан кийин ал өзү билет. Азыр
күйөөмө акыл айтсам менин кемчилигимди айтып жатат. Сен жаман, мен жаман болуп жатабыз дейт. Мына күйөөңүзгө акыл айтканда биз бир гана балдарыбызга, эркек балдарыбызга акыл айта алат экенбиз да. Ага анын өзүнүн апасы айтыш керек. Анткени биз акыл айтканда аны өзүбүздүн мына жакын адамыбыз, сүйүктүү адамыбыз катары эмес, как мындай алсыз же болбосо өзүнөн кичинекей, колунан эч нерсе келбей турган адам катары сезишет экен. Бул эми эркектердин психологиясы. Мен да эркектердин психологиясын билбейм, но мен мына ошол башыман өткөн нерсени айтып атам. Просто эксперимент кылып жүргүзүп көрүп, ага акыл айтып, сен ушул нерсени кылып көрбөйсүңбү десем, все равно кылбайт да. Анан өзүнүкүн кылып келип, анан өзүнүн каалаган нерсесин жасайт. Ошондуктан акыл айтыштын кереги жок экен. Ар ким өзүнүн, балким сиздин айткан акылыңыз ага жакпайт. Мисалы, ошол сиз айткан жолго түшө алган болсо, өзүн мындай дискомфортно сезиши мүмкүн, өзүн бир нерседен кемип калгандай сезиши мүмкүн, өзүнүн кенин сезе албайт, эркин сезе албайт. Ошондуктан өзү каалаган, өзү тандаган жолдо кете бериш керек. Сен жаман, мен жаман деп окупмун, Анан бул жерде дагы бир эки суроолорду эмне дейт? Макул. Өз оюна койсо ичип кетет, берет да. Мен канча унчукпай эле келем. Акча жок болсо мени карайт, каяктан табам деп. Баарыңыздарга көңүлдүү кеч каалайм. WhatsApp номериңизди бериңиз дейт. WhatsApp номерди мына 0708 100 103 деген номерге кайрылсаңыз болот. Унчукпай койсоң башыңа чыгып алат дейт. Бул сиздин оюңуз да. Унчукпай койсоңуз. Унчукпай коюу деген биротоло байкуш болуп калуу деген эмес го. Болду, өчүрдүм. Мен ичпе деп эле айтам, башка айтпайм дейт. Так, эмне деп жооп берсем экен. Унчукпай койсоң башыңа чыгып алат дейт. Унчукпай койсоң, мисалы, кантип башыңызга чыгат? Сизди шылдыңдайбы, сизди кордойбу, же болбосо урабы, же болбосо эмне кылат? Ошол унчукпай койгондо башка чыгып алат деген нерсени өзү мындай эч ким түшүнө албайт да. Мисалы, сиз балким ушул кезге чейин эме кылып аткандырсыз. Ошол нерсеге жол берип жүргөндүрсүз. Айткан нерсесин даже мына туура эмес нерсе айтса дагы макул деп. Эми биринчи кезекте сиз өзүңүз, мына менин сабагымда бар да, аял төрт түрдүү ролдо ойнош керек экен жашоодочу. Мисалы, аял кээде королева болуп туруш керек. Ошол мына өзүнүн жолдошу менен. Мына жерде эркектер чыгып кетсе жакшы болот эле. Аялдар төрт түрдүү ролдо ойноп туруш керек да, төрт түрдүү. Мен ушундаймын деп эле бир характерди кармап алган болбойт. Мен болушум ушул, колуңан келсе ушул, колуңан келбесе ушул деп турган вообще болбойт да. Мисалы, мына кээде королева болуп туруш керек. Кээде ошол эмдай ситуацияга карап, кээде жаш мындай девочка сыяктуу, жапжаш кыздай болуп, ага зависимый болуп, назик болуп, ага эркелеп дегендей. Андан кийин хозяйканын ролунда турушуңуз керек. Үй бүлө, аны баардыгыбыз кылабыз, ооба, үйдөгү иштерди, тамак аш, кийип, бүт баардык иштерди жасайбыз. Андан кийин эң акыркы вариант бул ошол любовница. Сиз аны башка жактан көздөрүн тип алаңдатпай, ошол сиз өзүңүздүн төрт түрдүү ролду ойносоңуз, ошондо эркекте башка вариант калбай калат. Башка жактан үйлөнгөнгө, башка жактан жүргөнгө дагы вариант калбай калат да. Эми бул жерде айта турган аябай сөз көп. Мисалы, азыр айта турган болсом, мына жерде туура эмес түшүнгөндөр да болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен буну только сабакта гана айтамын. Ошол кээ бир ошол сабактардан алып мына сөз сүйлөгөндө эле көпчүлүк аялдар туура эмес түшүнөт экен. Сен каяктан нерселерди айтып атасың депчи. Но барып ушул нерсе бизге келет бир күн.
Бизде көпчүлүк аялдар ушул сабакка даяр эмес экен да, мындайча айткандачы. Мисалы кантип эле аял 4 нерсе кылсын, кирин жууп берип атсам, тамагын жасап берип атсам, кийимдерин үтүктөп берип атсам, бүт баарын кылып атсам, эмне үчүн мени жактырбайт дейт. Конечно, сизди просто мындай кул катары, служанка катары көрөт. Болду, сиздин башка колуңуздан эч нерсе келбейт деп ойлойт да. Анан сиз аялдар өзгөрүш керек, аялдар биз деген мынтип кантип өзүмдү өнүктүрөм, кантип өзгөрөм дегендер бар. Алар мен суроо берем да, сиз кантип өзгөргүңүз келет дейм да. Мисалы, мен акча тапкым келет, бизнес баштагым келет дейт. Мен бизнес баштаганды билбейм, мисалы үчүн. Чынын айтсам, бизнес баштай турган мен мисалы бир эле жолу сабак алгам, андан башка сабак алган жокмун. Но мен өзүмдү аял катары биринчи таанып алгандан кийин мен өзүм билем кантип. Именно мен өзүм таап алгам, өзүмдүн акча таба турган булактарымды башка жактардан. Анан аял өзүн өзгөртүш үчүн мындай 4 түрдү бир нерсени жаратып туруш керек, анан күн сайын жаралып туруш керек. Мисалы, бүгүнкү күн эртеңки күнгө окшош эмес, кечеги күнүңүз бүгүнкүгө окшош эмес, ошонун сыңарындай эле бүгүн кандайдыр бир мына кечке чейин үй жумуштарын аткардыңыз же башка бир нерсе кылдыңыз, эртеси күнү сизге ошол кылган жумушуңузду баалап, күйөөңүз все равно кандайдыр бир белек алып келип берет да. Жок дегенде бир көңүлүңүздү алып сүйлөйбү же башка нерсе бир белек берип, хотя бы бир шоколад берсе дагычы, сиз как девочка, кичинекей кыз сыяктуу ошол нерсени чын көңүлүңүздөн алып, мындай бактылуу болуп ушунчалык кубанганды билишиңиз керек да. Ошондо эркектин кийинки жолу дагы сизге андан чоңураак бир подарка бергенге, белек бергенге сизге ашыгып турат да. Мен ушуну дагы сүйүндүрөйүн депчи. Эми аялдардын ролу аябай көп. Аялдар бир эле нерсени, бир эле характер, мен болгон характерим ушул, мен бетке айтам, анан кийин мен ачыгын айтам деп эч ким акыйкатты айта албайт. Акыйкатты айтканда да кимдир бирөө келип ошонун андан да бир акыйкатты айтып, сеники туура эмес деп ошол адамды дагы жыгып салышы мүмкүн. Ошондуктан акыйкат бир гана Кудайдын колунда. Биз аны билбейбиз. Болгону биз билим алышыбыз керек, өзүбүздүн туура эмес кылган катачылыктарыбыздын үстүнөн иштешибиз керек. Сиз ошо ичкен күйөөңүздү дагы өзгөртө албайсыз, кайненеңизди да, башка эч кимди өзгөртө албайсыз. Бул бир гана сиз өзүңүздү өзгөртсөңүз ошо, андан башка проблема жок. WhatsApp номериңизди айтып коюңузчу дейт. Аял болуш актриса болуш керек дейт. Жок. Дагы туура эмес түшүндүңүз. Сиз. Дагы туура эмес түшүндүңүздөр. Хитрая болуш керек дейт. Жок, андай эмес. Бул жерде сексуальная болуш үчүн жок, андай эмес. Такыр андай эмес. Сиздер дагы туура эмес түшүнүп атасыздар. Бир күн болбосо бир күн мына ушул нерселер биздин Кыргызстанга, биздин коомго ушул сабактарды кимдир бирөө мисалы үчүн ачыктан ачык, эч нерседен коркпостон, уялбастан чыгып сабак өтүп берет. Но ошондо ушул мен качандыр бир убакта ушул кыздан бир окуган элем, уккан элем деп ошондо айтасыздар. Анткени мен азыр чыгып алып туруп үйрөткөнгө мен чыдабайм да. Кимдир бирөө жаман комментарий жазып, жаман нерселерди жазган болсо, мен ал нерсени көтөрө албайм. Ошондуктан мен жөн гана свободно эле мындай сүйлөшкөндү, билген нерсемди жөн гана айтып койгонду гана жакшы көрөм. Баарыңыздарга дагы бир жолу көңүлдүү кеч каалайм. Баарыңыздарга ийгилик. Эфирге катышып, ошентип угуп бергениңиздерге рахмат. Өзүбүздү өзгөртсөк эркек өзгөрөт дейт. Аял табиятын билиш керек дейт.